Большое спасибо организаторам фестиваля. Циндао шаарында өткөн эл аралык Алтын Чардак кинофестивали Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөр арасында өттү. Аталган кинофестивалга 60тан ашуун тасма катышып, Кыргыз жергесинен барган делегацияны кинематография департаментинин директору Мукталы Бектеналиев жетектеген. Кытайдагы Циндао шаарында кинофестиваль ошол шоосунун алкагында кинофестиваль өттү да. Ушу шоос өлкөлөрүнүн кинолорун Кытай өлкөсүндө көрсөтүү. Бул абдан жакшы, чоң. Бул биринчи жолу тарыхта биринчи жолу болуп атат да. Эң мыкты эркектин ролун аткаргандыгы үчүн деген фильмдерден мыкты артист деген номинациядан утуп алышты. Кыргыз тасмаларынан Атанын керези, Назик Ханбеке, Апамды издеп, Асман алдында жана Түнкү кырсык тасмалары катышты. Темирбир Назаровдун Түнкү кырсык тасмасындагы ролу үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти Акылбек Абдыкалыков эң мыкты актер намын багындырды. Мени жөн жайма койгулачай. Жюрилер көрүп чыгып, тандап алып атышканда эмелерди. Ал жерде да бирден экиден келип поздравить этишти. Мана айтканга болбойт негизичи. Абдан жакшы артист экенсиз тиги деп. Ага деле мындай көңүл бурган жокмун. Анан кечинде 17-синде жабылышы болуп, уручение болуп атканда мыкты актер деген сыйлыкты берди. Алтын чайка деген статуэтка менен, анан диплом менен. Ал жерден анан мындай кубаныч пайда болду. Эмгек бааланып турса, адамда бир канат пайда боло баштайт да. Бул өзү керек нерсе, аябайчы. Дагы бирөөлөрдүн үй бүлөсүн бусуп жүргөндөрсүң. Ондой туалет казыш керек. Мына авансың. Ошондой эле тематикасына, маанисине карап Кытай өлкөсү тарабынан тандалып алынган Түнкү кырсык тасмасы Кыргыз киносунун тарыхында алгачкы ирет Кытай өлкөсүнө сатыкка коюлат. Кытай өлкөсү ар бир өлкөдөн бирден фильмди Кытайга прокатка алабыз деп. Ошол боюнча меморандумга, келишимдерге кол коюштук. Кызматташтык жөнүндө кол коюштук. Анан мени кубандырган нерсе ушул эң биринчи жолу биздин кыргыз киносунун тарыхында акыркы 25-30 жылда Кытайга сатылып аткан биринчи кино болуп атат да. Албетте, ар бир актердун ийгилигинин артында режиссердун эмгеги да чоң. Чет өлкөлүк киносунчу жана кино сүйүүчүлөрдүн куполуна толгон бул тасманын ийгилиги чыгармачыл топтун сыйлыгы жана жалпы элдин сыймыгы. Буга чейин эле 2 фестивалда айтылып калган да, бул кишинин аткарганы мыкты, аябай мыкты деңгээлде аткарылган деп. Ошондуктан бул жерде күтүүсүз деле болгон жок да. Анткени чынын айтканда Акылбек байке абдан жогорку деңгээлде аткарды. Мисалы, режиссер орусча айтканда в актере умирает режиссер деп коет да. То есть ишиңди, болгон эмгегиңди ушул актердун оюнуна чыгармага саласың дегендей. Ошондуктан бул дагы аябай мен эми сыймыктанам да ушу актерлордун жаңылбайм деп айта алам да. Экинчи, менин босогомду аттачу болбо.